Кричи деген. Наша Татьяна плачет. Балам ушундай аутистке кабылды деп укканымда чындыгында оор болду. Стресске кабылдым, депрессия болдум. Кийинки балдарымды төрөсөмбү, төрөбөсөмбү деген суроо пайда болду. Молодец. Еще. Маш. Прыг-скок. Держи. Прыг-скок. Молодец. Жолдошум экөөбүз 10 жыл бою Россияда миграцияда эмгектенип келгенбиз. Бала чакалуу болгондон кийин Ошко келип отурукташып, ушул жерде эле жумуш баштасак деп келгенбиз. Ошо 2 жылдан бери Ош шаарында эле жашаймын. Ошо 10 жылдан кийин 30 жашымда балалуу болгонмун. Биринчи улуу балам ушу Тойлан. Расстройство аутического спектра деп Россияда жүргөнүбүздө бизде бир доктор 2,5-3 жашында айткан. 5 жашка чейин байкап көргүлө деди. Сүйлөп кетсе, кошулуп балдар менен кошулуп кеткен болсо, демек ал немеси жоголуп кетиши мүмкүн дейт. А эгер чындыгында аутизмге жабыркаган болгон болсо, анда анын лечениясы деле жок деди. Да. Мы нарисовали. Похлопай. Молодец. Аутизм деген бул балдарда кездешкен нарушение психологического развития, нарушение психики дейбиз. Болосо врожденный порок деп коебуз. 1,5 жаштан 3 жашка чейинки балдарда эң көп учурап жатат. Азыркы маалда аябай көбөйүп атат. Бул көбүнчө балдарда учурайт, эркек балдарда, чем кыздарга караганда. 2 айынан баштап эле балдар гулит этет. Гулит деген а, у, деген үндөрдү чыгарат. 6 айында тем более уже үн, звуктарды балдар чыгарып калыш керек. Бул балдар аябай раздражительный болушат экен. Мына свет, лампочкаларды жандырганда раздражация этип, тез ойгонуп кетип, чочуп кетип, коркушуп, ошондой признактар уже 6 айынан байкаса болот экен. Анан 6 айынан эле өзүнүн энесин жакшы тааныбай, энесине ынтылбагандан эле уже байкаса болот. Жашы чоңойгон сайын сөз байлыгы, сүйлөмү көбөйүш керек. Ата, нан, чай бер, 1,5 жашта эшикти ачып кой, аны алып кел деген уже түшүнүк болуш керек балада. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун статистикасы боюнча дүйнөдө 160 баланын бири аутизмге чалдыккан. Ал эми Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда өнүгүү өсүүсү кечиндеген 193 бала каттоодо турат. Алардын ичинен 176 балага аутизм диагнозу коюлган. Бирок аутист балдардын саны расмий статистикадан алда канча көп. Мында көчөгө чыгып, двордо башка балдар менен ойногондо баарын эле ошо теңдүдөй балдар уже сөз сүйлөп калат. Жүрүш турушу деле мындай туура эле бир багытта менен басат да. А менин балам болсо бир башкача өзгөчөлөнгөндөй болуп сезилди. Бир нерсени каалап аткан болсо, ошого барып колумдан алып жетелеп барчу да. Аутизм менен жабыркаган баланы ушул өз алдынча жашоого үйрөтүш кыйын болот экен. Өзүнүн оюн билдире албаса, сүйлөй албаса, ичиндеги эмнесин ооруп атканын дагы айта албаса, чындыгында энеге кыйын болот экен да. Ыйлап турган болсо эмнең ооруп атат деп деле сурасам айта албайт да. Өзүм билишим керек да, сезишим керек. Анан ойлоном, эгер мен болбосом балам кантип жашайт деп кыйын болот мага, ойлоном. Балдарым карап атам, тамактарын берип, кирлерин жууп, үйүм жыйнап коюп отуруп, андан тышкары аялат. Өзүн өзү алдыга жылдырбаса, эч ким жылдырбайт да. Жолдошум жумушта, сааттан кечке, анда убактысы жок, үй бүлө багам деп. Китеп окуп, билим алганга да үлгүрөм да. Балдардын психологиясы жөнүндө негизи адам өзү дагы депрессияга, стресстен кандай чыгышы керек экенин адабий китептерди окуп, өзүм колго алдым. Алганга да туура келди. Кийинки бөбөктөрүн да караш керек, жашаш керек. Жолдошумду да колдош керек. Жолдошум да колдоду. Жолдошум колдоосу дагы аябай чоң. Ата-энем колдоду. Менин балам сезимин бир гана мага билдирет, атасына билдирет. Башка адамдар менен, башка балдар менен
карым катнаш кылгысы келбейт такыр. Денесине ошо массаж жасатканы барганда карматпайт. Айлинди ойнотосуңбу? Айлинди мотоцикл отурбос? Булардын реакциясы автоматически болуп атат да, бунуку башкача. Смотри на дорогу надо смотреть. Тяжело. Бала көзүн мындай караш керекпи? Аларда жок болот. Контакт, глазной контакт отсутствует, глаза в глаза жок. Мисалы үчүн көзүн карайм деп аракет кылсаң, алар сөзсүз сен сүйлөп атасың, алар башка жакка карап турушат да. Өзү мына балдар психиатрына булар эң акыркы келишет. Биринчи эле булардын барганы невропатолог болот. Невропатологдон анан дарыланышат, дарыларды алып, антымытып жүрөт, анан баягы жылыш болбойт. Эч неме болбогондон кийин анан невропатолог өздөрү эле айтат. Балдар психиатрына баргыла, сиздин балаңызда аутистический черталар бар болуп атат, аутизмге окшош болуп атат. Биз азыр аутизмдагы эмес, мындай кичинекей ушу 1,5 жаш неме балдардан РАС деген диагноз коебуз. Расстройство аутистического спектра. Мындайда бунун причинасы биз көбүнчө баягы генный, генетиканын нарушениясы деп коебуз. Үй бүлөсүндө бар шизофрения деген оору бар болсо, балдардын кичинекей кезинде эле муну мозговой центральный нервный система, мозг деп коебуз го, нарушение, энцефалит, недоношен төрөлгөн, группа рискадагы балдарда баягындай нейроинфекция переносит эткен. А так чистый мына причинадан бала мынандай аутист деген жок. Эненин состояниясы биринчи влиять этет. Кандай состояние? Именно түйүлдүк 3 айга чейин өтө эне өзүн мындай жакшы сактап. Биринчи эле очередь нерв системасы сакташ керек. Анамнезин алып сурап атканда эле биринчи ошо проблемасы кандай жүрдүң эле 3 айга чейин именно кандай жүрдүң эле десек эле көп сыгылчу элем, көп ыйлачу элем, кайнене менен, жолдошу менен жетишпегендиктен, материалдык жетишпегендиктен, болосо көп балалуу, үй бүлө, ошол нервный стресс мен ойлойм өтө чоң роль ойнойт. Аракет кыласың да балалуу болгонго эне болоюн депчи. Дары дармектерди ичип жүргөнмүн. Гормоналдуу препараттарды өзүм сохранениеде да жатканмын. Баягы угроза плода деп коет экен, ошодон айынан 2 жолу. Анда дагы көп препараттарды ичкенмин, бала сакталып калыш үчүн. Тойлан. Сен мектепке барасың, балам? Сен тамгаларын барын үйрөндүң. Сүйлөй албасаң да түшүнөсүң, мен билем. Сенден үмүтүм чоң, балам. Окумуштуулардынчы 80% аутист болгон экен да, мен да билем, сен окумуштуу баласың. Молодец. Снимай. Еще. Еще. Снимай ботинки. Азамат. Ботинки возьми и в сторонку положи. Мага бер. Шапкаңды ал. Бут кийимиңди ал. Мына кой. Кой. Сюда. Еще. Тойлан биздин балдар бакчасына 2 жыл мурун келген. Ошондо Тойлан 4 жашта болчу. Бирок 1 жылдан бери мен менен кошо менин тайпамда бирге тарбия көрүп жатат. Тойлан балдар бакчасына келгенде башка балдардан өзгөчөлүгү жалпы балдарга кошулбайт, өзүнчө болуп жүргөндү каалайт. Кээде биз ушундай кыйынчылыктар туулуп калат да. Тойланды дагы кошо карай албай калабыз. Мисалы тамак бергенде, башка болгондо ошо Тойланга өзүнчө бир өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Ошондойдо биз кыйналып калабыз. Тамагын дагы, суусун дагы дайым даярдап коебуз. Бирок Тойлан эч качан сурабайт мага тамак бер, суу ичем дебейт.
ошол убакыты келгенде биз өзүбүз даярдап берип турабыз. Биринчи алып келгенде ушундай аутист балдар менен иштеше элекпиз деп бул жердин жетекчиси айткан болчу. Бирок аябай суранып, менин балам ушундай көпчүлүккө кошулуп, коомго кошулуп, сүйлөп кетсин, балдар менен мамиле кылганды үйрөнүп кетсин деп аябай сурансам, ушул бакчанын эжекеси, жетекчиси Канзада эжеке алган болчу. Башка бакчага алып барсам алышкан деле эмес. Балам менен ким көп сүйлөсө, ким ойносо белек беремин деп балдарга өзүнчө бир конкурс жарыялап, анан кыздарга өзүнчө бир конкурс жарыялап койсом. Анан кийин мен келгенде көзүмчө баардыгы ушу Тойланга жармашып, Тойлан апаң келди, Тойлан монтип сүйлөп калышат. Анан неме колумда ошо болгон белектер келишинче берип койчу элем. Тойландын эми сүйлөбөгөндүгү билинип турбайбы? Ошон үчүн биз бул эмнеге кызыкканын байкоо кыйын да. Балдарга жалпы сабак бергенибизде Тойлан бирок көбүнчө көңүл бурбайт. Мисалы пластилини же болбосо сүрөт тартуу сабагында сүрөттү тартат, анан кайра эле тартып кетип атат эле туруп кетет да. А башка балдар аягына чейин сүрөттү тартып, анан кээде могу шкафтардын ичине да кирип кетет да. Тойлан таппай калам. Тойланды ошол жактан тартып чыгам да кээдечи. Ушундай бул Тойландын дүйнөсү башка да, башка дүйнөдө да өзгөчөлүгү ошондо болуп атат да. Өткөндө муну большой банан деп кесип берсе, бир-эки иштеп туруп жемей коет. На, большой банан. Банан жакшы көрөт да. Весело. Россияда жүргөндө чындыгында көбүрөөк маалымат алдым мен. Көбүрөөк жардам тийди. Россиялык медицина күчтүү экен чындыгында. А бул жака келгенде деле издештирдим. Издештирип көрсөм, бир гана ошо шаар боюнча мен билгендерден Smile KG деген бир уюм бар экен. Работаем мы 10 лет фонду, но центр создан в 2017 году. То есть практически мы с 2012 года 5 лет изучали эту тему. 5 лет мы обучались сами, потому что невозможно, помочь семье выявить проблему и не решать ее. Это самое главное, когда семья приходит за помощью, она и так понимает, что проблема речи, проблема отставания в развитии у ребенка. А что мы можем? Подтвердить только? Нет. Мы должны помочь семье выйти из этой ситуации. То есть ребенок приходит в центр с криками, с ревом, не хочет заходить, да, ему все ново, это же признаки аутизма. Наш центр ABA Мама Плюс в городе Ош работает на программе ABA-терапия. Это основа. Дальше мы изучаем денверскую модель раннего вмешательства. Сейчас мы обучаемся на программе «Ранняя пташка». Это программы, которые пришли они вот из США, из Великобритании. И специалисты, естественно, обучались у них. Ош шаарындагы ABA Мама Плюс борборуна бир гана Оштун тургундары эмес, Жалал Абад жана Баткенден ата-энелер жардам сурап кайрылышат. Борбор азырынча күн сайын 24 баланы кабыл алууга даяр. Ал эми борбордун каттоосунда 80 бала турат. Көбүрөөк балдарга жардам бериш үчүн чоңураак имарат керек жана адистерди даярдоо зарыл. Аутизмдин өзүнө азыркы маалда дары дармек жок. Лечениясы жок мунун. Эң эле терапиянын белгилеринин бири обучение, анан кийин социализация дейбиз. Обучение деген сөз, мисалы үчүн тяжелый формасы болобу, же средний формасы болобу, жөнөкөй эле бытовой навыктардан билбей атпайбы, чай ичкенди, же горшок отурганды, же ошо обучение деген ошол навыктарга үйрөтүү.
Иди побегай, Тайла. Тоштарым. Кооптуу деген нерсени билбейт да. Мисалы машина жүрүп кетип аткан болсо, астына кирип кеткенден коркпойт. Жүрүп кетип аткан бир машинаны кармагысы келет колу менен. Кокустан чыгып алат да жолго дагычы. Ошол нерседен дагы кооптуу. Постоянно ушу дайыма өзүнүн жанында жүрүшүм керек, колу менен кармашышым керек, көчөгө чыкканда эле колун жетелеп жүрүшүм керек. Сезіле ашып қалған әрине. Айсы? Палочки печенье. Ошол эле мисалы бизде коңшуларыбыз деле түшүнүшпөйт. Ошон үчүн көп дворго деле алып чыкпай калганмын азыр баламдычы. Көбүнчө үйдө өзүм карап, мультиктерди коюп, мындай сабактарга катыштырып, кызыктырып, көбүнчө өзүм менен эле алып калдым да. Мен кыялыгым ошол балдар менен кошулуп ойноп кетсе, сүйлөп кетсе, кошулуп кетсе деп. Дерево, шакака. Хорошо, покажи дерево. Дерево, Молодец. Покажи собаку. шакака. Покажи дом. Это дом. Отлично, молодец, умница. Биринчи келгенде киси ал убакта даже горшокту билчү эмес өзү, горшок отурбайт болчу. Айтканды такыр укпайт болчу. Тетир карап басып кетип калат, айтсаң эмнени айтса ошот. Азыр бул жерде аба центрге келгенден бери кайла жакшы баары горшокту өзү кылган баары айтсаң эмнени айтса ошону аткарып атат да ошо. Мына Ош областтык психдиспансерге келишет, консультацияга жөнөтүшөт. А так Жалал Абадта, Баткендеде деле жок бул специалисттер. Анан кийин немеде райондордо көбүнчө ушу взрослый психиатр деп коебуз. Ал жакта да балдар психиатры жок. Ошон үчүн выявляемость ал жакта мындайча айтканда аксап атат. Кыргызстанда жалпы 13 балдар психиатры болсо, алардын 12си Бишкекте. Ал эми бир дарыгер Ошто иш алып барат. Молодец. Чуть-чуть. Так они прыгают у нас, да? Вот так. Отлично. Видишь? Ой, какой большой! Ой, какой большой! Как не пролазит, да? Еще крутим. Крутим его, крутим. Хорошо. Башында неврологдорго кайрылганыбызда бул сүйлөө речи артта калган деди. Гиперактивдүүсү өтө күчөп кеткен. Диета кылышыңар керек деди. Кандайдыр бир витамин, кальцийлерди жазып бер дебит. Ошол менен лечение кылдык, башында такыр болгон эмес. Жылыш болбоду. Бир жерге бардык, экинчи жерге бардык. Ал жерлерден эч жылыш болбоду. Бул жерге келгенибизге 5 айдан ашты. Биздин өзүбүздүн бул жерде азыр бир 340 балдарыбыз бар. Ошо 340 балдардын арасында азыр где-то бир 30 бала ушу аутист да. Бизге келгендери көрүнгөндөрү. Көбүнчө булар бизге эң акыркы этапта келет. Буларга инвалидность керек болуна келет. А так инвалидность керек болсо булар только невропатологдо жүрүшөт. Балдардын психиатры болуш өтө кыйын. Балдар биринчиден сүйлөбөйт, эчтемкени айтпайт. Балдар психиатры өзгөчө кыйын кесип деп саналат. Жаш дарыгерлер бул багытты тандабай жатканын Саламаттык сактоо министрлиги да моюнга алат. Ошондой эле жаштар бул тармакты айлык маянанын аздыгынан да тандашпайт. Ал эми өлкөдө бул жаатта медиктерди даярдоо боюнча кадрдык саясат да иштелип чыккан эмес. Как ребенок проснулся, в течение всего дня необходимо с ребенком заниматься. Нас, специалистов, мало, но мы можем
дать первые рекомендации и заниматься, показать матери первые упражнения. Анда ошо балалуу боло албай ар күндү баласы менен кучактап түшкөндү жакшы көрчүбүз. Алай конун жолу. Налево, направо, налево, направо. ABA Mama Plus борборунун ачылышына Бишкектеги Рука в руке коомдук фондунун да салымы чоң. Бул фонддо жалпы аутизмдин белгилери бар 700дөн ашуун бала каттоодо турат. Күн сайын 70 бала адистердин жардамын алат. Борбор негизинен эл аралык уюмдардын колдоосу менен иштеп келет. Алардын арасында Сорос Кыргызстан фонду бар. Ошондой эле ата-энелер фонду да түзүлүп, алар колдон келген жардамын берип келишет. Нас поддерживают, но все равно проблема помещения у нас стоит сейчас остро. Даже когда я говорила, что у нас 3 комнаты, и мы занимались, сейчас у нас достаточно, можно сказать, помещений индивидуальных, но все равно мы стремимся к тому, чтобы наш центр расширялся. Нам нужен тренинговый зал для родителей, нам необходимы другие сенсорные помещения, кабинеты для работы специалистов, кабинет логопеда необходим обязательно. Это тогда еще на первом этапе, когда у нас не было условий, но были дети, и мы искали возможности. Спасибо большое Евгении Чульжановой, директору центра ABA Аба Мозаика, город Новосибирск. Вот, она согласилась, она приехала к нам, она с нами познакомилась, мы с ней познакомились, она познакомилась с нашими родителями, детям давала консультации, да? Она видела, что это вот все на самом начале, что нам нужна помощь. Пойдем. Яйцо чагалось. Яйцо. Ау. 12 ложек пирог. Тойла. 12 ложек. Смотри. 1. Отсчитываем 12. 2. Мен балам гений деп айтсам болот. Эмне себептен? 3,5 жаштан уже тамгаларды билип, сөздөрдү түзүп калган. 4 жаштан өзү Google Play'ден өзүнө керектүү приложенияларды көчүрө баштаган. 5 жашында уже керек ошол мурунку жүктөгөн приложенияларды, жакпаган приложенияларды өчүрүп ташташкан. Программа жүргүзүү, анан кийин жолбосо балким верстальщик деле болушу мүмкүн. Ошого кызыктырып окутсам, мен баламан жакшы адис чыгат. Тамактан кийин. Ложкой. Уф деп. Шашылба балам. На. Ооба, сен картошка жейм дедің го, колуңа. Молодец.
Зор балада. Картошка жейт там. Цели, которые мы ставим для ребенка, который приходит к нам, это те, скажем так, это такие задачи, которые помогут ребенку продвинуться в тех областях, где у него больше всего сложностей. То есть мы выбираем те сферы, которые, на наш взгляд и на взгляд родителей, сейчас самые актуальные для ребенка. И задачи самые разнообразные. Это может быть, например, туалетный тренинг. Мы можем помогать родителям учить ребенка ходить в туалет. Или, например, кушать самостоятельно. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул учурдан тартып Кыргызстан майып адамдардын укуктарын сактоого милдеттенип алган. Анын ичинде инклюзивдүү билим берүү жана медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча да милдеттеме бар. Майып балдарга да жалпы билим берүү мектептерине барууга бардык шарттар түзүлүшү керек. Мындан тышкары окуу программасы да ошого жараша өзгөртүлүшү зарыл. Очень важно, чтобы в такой работе использовались методы, которые имеют под собой доказательную базу, поскольку аутизм все-таки на текущий момент это то расстройство, которое не до конца изучено. Очень много споров и разных точек зрения по поводу того, что это за расстройство развития, как с этим быть, как правильно проводить терапию. И поскольку вот большое количество противоречивых взглядов, родители часто оказываются в ситуации, когда они слышат противоречивые советы с разных сторон. Вот это плохо. И когда на фоне этого происходит вот ситуация, что государство на уровне Министерства здравоохранения принимает вот такие вот клинические рекомендации, это очень хорошо. Тойлам. Кандайсыздар? Салам алейкум. Тойлам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тамақтанып атышат? Ладно, мен жумуштамын. Саат канчада келесиз? Кечирээк барам го деп. Макул, жакшы болду. Тамақтанып алдыңызбы? Ооба, алыс кылып Макул. Сейчас в России диагноз ставят начиная с 3 лет. Есть страны, где ставят начиная с 1,5 лет. И это очень здорово. Если есть признаки расстройства аутистического спектра, если они замечены раньше, чем 3 года, если они замечены в 2 года, в 1,5 года, а такое бывает, очень важно как можно раньше заметить это и начать вмешательство, потому что тогда у нас гораздо больше шансов на успех. Конвенцияда майыптардын укуктарын теңеген 51 берене бар. Аларды аткарууга бийлик 10 жыл аралыгында 6,6 миллиард сом жумшашы керек. Конвенциядагы талаптарды аткаруу оңойго турбайт. Ошентсе да бийлик майып балдарга жардам берген коомдук фонддор менен тыгыз иштешип, ар тараптуу колдоо көрсөтүп, балдардын жашоосун жакшы жака өзгөртсө болот. Мисалы, имарат менен камсыз кылуу, коммуналдык төлөмдөрдөн бошотуу, адистердин айлык маянасын төлөөгө жардам берүү. Ошо ата-энелер жана башка специалисттер айтып калат, аутист балдар бул нормадан сырткары болуп калган балдар дейт. Аут деген сөздөн алынган сөз депчи. Бирок мен айтар элем, мен балам аутист эмес, нормадан сырткары бала эмес. Мен эл койгон стандарттан жогору мен балам. Сырткары эмес, мен балам жогору. Капа толгон көздөрүң карап турду жалдырап. Капа толгон көздөрүң карап турду жалдырап. Мамалак, мамалак, ырдап берем сагарындап. Күлүп койчу мамалак, сага күлгөн жарашат. Колу буттуң орутпай, меркелетпес мамалак. Колу буттуң орутпай, эркелетпес мамалак. Мамалак, мамалак, ырдап берем сагарындап. Күлүп койчу мамалак, сага күлгөн жарашат.
Қолы бұттың орутпайм, еркелетпес мамалақ. Қолы бұттың орутпайм, еркелетпес мамалақ. Жүрі ғой мамалақ.